Ассаламу алейкум, достар, қандайсыздар? Амансыздарбы? Үйлеріңіздер менен. Мындан 2 жұма мұрын ушул ат сарайды тартып көргөзгөнмүн. Биресе дагы иштермен келип алдык эле, дагы бир көргөзөйүн деп чечтим. Азыр ушу ат сарайдын ичине кирдик. Аттар турат. Ичин караңыздар, өтө салкын, таза. Ар бир аттын өзүнүн күчкөндөрү экен. Бул аттардын ээлерин атабайбыз. Кандай аттар экенин айтпай эле коебуз, анткени сатыла турган аттар эмес болсо керек булар. Кабарыбыз жок, кимдин аттары, кандай аттар. Сарайды бир сыйра көргөзөбүз. Ушинтип аттар келип толуп турган чак экен. Жерде бир места бош экен. Буюрса, ошо местага кимде ат болсо алып келип койсоңуздар болот. Сарайдын ээсинин номерин кайрадан эле жазып экранга калтырып коем. Дагы да сүйлөшүп канча сом багып бериши, кандай багылат, ошолор жөнүндө сурап кеңири маалыматын алып, таанышып, алып келип, мына ушул жерге атыңыздарды бактырсаңыздар болот. Сезонго даярдасаңыздар болот. Бул жерде жанагы палбан, улакчы, Кантөрө палбан кечки ушул ат сарайдын ичинде экен, өзүнүн көзөмөлүндө дейт. Баарын тазалап, чөбүн, жемин, суусун алып чыгып күнгө коюп, аркандап, байлап дегендей. Адресибиз Ноокендеги жанагы Базар Коргондон киргендеги арканын Базар Коргон, Жалал-Абад жактан келип атканда оң тарабында жайгашкан чоң ушундай ат сарай. Кимдеги бактырам дегендер келип атыңарды тапшырып келип кабар алып турсаңыздар болот. Условиясы өтө жакшы, 16 камерасы бар ичинде. Айтор коопсуздук жагынан өтө жакшы салынган сарай экен. Мага да өтө жакты бул сарай. Бул жерде жемдери турат. Бул жерге жемдер салып коет. Сыртта пресстери турат. Кыскасы өтө жакшы түшкөн сарай экен. Ошол достор, Жантөрө Топшонович YouTube каналына катталабыз, ой пикирди калтырабыз. Биз болсо ушундай сарайларды да